Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кесиптик майрамыңыздар менен ардактуу мугалимдер. Октябрь айынын алгачкы жекшембиси Кыргызстанда агартуу кызматкерлеринин күнү катары белгиленет. Бул майрам 100дөн ашык өлкөдө өткөрүлүп келет. ЮНЕСКО тарабынан 1994-жылы бекитилген. Мугалим бул оор нерселерди оңой кылуучу адам. Эгер мугалимде жумушуна да, окуушарга да сүйүүсү болсо, анда ал эң мыкты мугалим. Мугалим менен окуучунун ортосунда тосмо болбоо керек. Мугалим жана окуучу эне баладай болуу керек. Мугалим балдарды сүйгөн, алардын сүйүүсүнө ээ болгон инсан. Мугалим ким? Ал орошон талант. Мугалимге узун өмүрдү, куунак көңүлдү, чыгармачылык изденүүнү, жаңы табылгаларды, дүйнөлүк атак-даңкты, түбөлүк бакыт таалайды. Ошонун баарын каалаймын. Сулуулуктун жеткен чеги ден соолук демекчи, баарыңыздар ден соолукта болуңуздар. Урматтуу мугалимдер. Мугалим окуучу ата-эне тыгыз байланышта болуу керек. Көңүл бөлгүлө, караңгыны жарык кылып турган бул мугалим болот. Сөз чакырат, үргечтет деп бекеринен айтылбаса керек. Андыктан жакшы сөздөрдү колдонуп, үлгүлүү болгула. Китепсиз өскөн бала суусуз өскөн даракка окшош. Андыктан китепти талбай окугула. Китеп окуган бала ой жүгүртө билген адамга айланат. Ойсуз окуу пайдасыз, окубай ойлонуп кооптуу. Жыгуу сөз бул кулпу сыяктуу. Эгер туура жана жагымдуу сүйлөсөң, бардык жүрөктү ачасың. Эгер ойлонбой жана катуу сүйлөсөң, сен үчүн дайыма ачык болгон жүрөктү да жабасың. Таалим алып жер жүзү, мугалимдин колунан келечекке адымдап келет талбай жолунан. Мугалим ким? Ал өмүрдүн башаты, кесиптердин тазасынын тазасы, адамдыкты, аруулукту аздектеп талдаганы бул турмуштун катасы. Мугалим ким? Миң өнөрдүн ачкычы, билимдердин билинбеген баскычы, тарбиянын татаалжуун арткалап, тынтынбаган кең дүйнөнүн сакчысы. Мугалим ким? Көп суроонун жооптору, кебибеген көп адамдын акылдын топтому, асмандагы алкымында жаркыган жылдыздардын жанып турган чолпону. Жашооңуздун деңизи солубасын, жан дүйнөңүз эч качан оорубасын. Дагы бир рет майрамыңыздар менен, урматтуу мугалимдер. Кырдаалга байланыштуу баарыңыздар үйдө болуңуздар, аралыкты сактаңыздар. Дагы бир рет мугалим менен окуучу ата-эне тыгыз байланышта болуу керек. Саламатта калыңыздар, үйдө болуңуздар. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Мен сиздер менен болдум. Ноокат районундагы Бекиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Тургунбаева Максуда болдум. Анда саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө